Өлкөдө тартип бузган жарандардын жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВК Угул программасы. Студияда Жадыра Түркиева. Саламатсыздарбы? Унасын спирт ичимдигин ичип алып башкарган жаран Кайгул милициясына баш ийбей качып, алыс кетпей токтотулган. Биздин программа мындай окуялардын түрүн көрсөтсө керек. Мындан арыда көрсөтүп турмакчыбыз. Анткени көп учурда кырсыктардын көбү так ушул ичимдиктин айынан болуп, канча адамдын өмүрү кыйылып келгендиги маалым. Айрым жарандар бул майда обу жок тартипти тоготпогон менен өз башына кырсык келмейинче түшүнө беришпейт. Андыктан спирт ичимдигин ичип рулду башкаргандарды профилактика үчүн тартуулап турмакчыбыз. Бул окуя кадимкидей эле башталган. Кайгул милициясы иштеп жатып документтерин текшерүүгө Toyota эсти унаасын токтотот. Бирок экинчиси баш ийбей кетип калат. Тартип сакчылар ошол эле замат аркасынан түшүп, ээрчип барып токтотушат. Ордунан да анан баш ийбестик көрсөтүп, спирт ичимдигин жыты келгендиктен көндүрүп наркологияга алып кетишет. Жолдо баратып, анан дагы бир тартип бузган айдоочуга жолугушат. Каршы жолго чыгып, анан тартип сакчыларды көрүп, жогору качып кетет. Албетте, бул аракети текке кетип, бат эле колго түшөт. Протокол толтурат дегенде көнгүсү келбеген айдоочу тартип сакчыларды сөзгө тартуу аракетин көрүп жатты, бирок жардам бербеди. Ордунан тез эле кагаздар толтурулуп, айдоочулук күбөлүгүн алып, убактылуусын жазып берип кое беришти. Ал эми буга чейин спирт ичимдигин ичип алган деген айдоочу наркологиядан ичкендиги тастыкталып, айыпына токтотуучу жайына жөнөп кетишти. Бул жактан гана айдоочусу тактагандан жанындагы жүргүнчүсү рулду башкарган кызга болушуп баштады. Айтымында баары эле ушундай баш ийбестик көрсөтмөк. Токсолдук берген жокпуз. Просто келип права, мурава дегендей кыздарды билесиңер да. Силердин эле карындашыңар бар, кыздар бар. Сиздин положениеңиз мен чалып калды. Уруксат берсеңер да. Кандай дес? Эч качан токсолдук бербейсиз. Силер конечно жумушчуларга да эч качан токсолдук бербейсиз. Бирок силерге чоң рахмат, мындай эмелерин ксивасын чыгарып, должностной положениясынан пользоваться деп баштаса, ал это другой разговор да. Ошолорду көрсөткөнгө жакшы. Биз мыйзамдын чегинде жүргөн адамдарбыз. Ичип алып, мас болуп, сөйлөшүп, өнөткөн жокпуз. Албетте, бул дагы жардам берген жок. Андыктан ким гана тартип бузса, баары бир мыйзам алдында жоопко тартыларын сезип, баш ийип бериши керек. Сиз бул системага келгенге чейин мен иштеген бул жерде. Кайсы район бул? Ламинский, бир академия шагылы. Бакай, кирсеңер, бакай. Кайсы район бул? Хорошо? Всё хорошо. Бул болсо ошол эле айыпына токтотуучу жайына кайгулчулардын экипажы менен келген унаа. Терезелери толугу менен караңгылатылган. Ал гана эмес, аркасында мамлекеттик номуру жок шаар айланып жүрүптүр. Бирок баш ийип, тартип сакчыларынын коштоосунда бул жака келиптир. Буга чейинкилерден айырмаланып, баланын же таянар кишиси жокпу, же күнөөсүн мойнуна алып жооп берүүгө даяр чыкканбы, унчуккан жок. Бардык процедуралардан өтүп, протоколго кол коюп, унаасын калтырып кетип калды. Кийинки кездерде унаа уурдап кара ниет иш кылгандардын саны арбыды. Мындай окуялардын бири да Борбор калабызда катталып, короодо турган Мерседес үлгүсүндөгү унаа уурдалган. Бирок Кайгул милициясынын ыкчам иш аракеттери менен көп өтпөй унаа табылган. Буга улай эле Ак Ордо конушунда унаанын дөңгөлөктөрүн уурдайбыз деп кылмышка шектүүлөрдүн ою ишке ашкан эмес. Кокусунан көрүп калган жергиликтүү тургундардын бири 102 кызматына кабарлап, шектүүлөр ишинин аягына чыкпай катышкан. Бул эки окуяны биздин чыгармачыл топ жеринен чагылдырышты. Бул унаа мындан 2 күн мурда эле короодо турган жерден белгисиз бирөө тарабынан уурдалып кеткен. Унаа кожоюну темир тулпарын жоголгонун эртеси күнү гана жумушка чыгып баратып байкаган. Ошол эле замат милицияга кайрылып, бул окуя туурасында маалымат берип, тартип сакчылар аталган унааны издөөгө алышат.
Кайгылчылардын экипажы бардык шектүү унаалар менен иш алып барып, экинчи күнү ар ким өз аймагында кайгылдап жүрүп, бул унага туш болушат. Аска таш конушунда Бишкекке кире беришинде кожоюнсуз турган унааны көрүп, номурларын текшерип, издөөдө жүргөндүгүн аныкташат. 29 күнү кечке малыраак ориентировка берген, ушу Мерседес серебристого цвета, гос номери $5700 F латинский, ушундай автоунасы кородон урдалып кеткен деп, бүгүн 31 күнү кечки саат 8:40 чамаларында ушу Аска таш, Фучка 53 көчөлөрүндө тинтүү учурунда ушу машина туруптур. Келип карасак, гос номерлери бүт баары номерлери ушу ориентировкадагы берилген машина экен. Келип карасак, ичинде эч ким жок, эшиктери бек, анын дежуркага чыктык. Ал жолго чыксак, дагы деле угондо деди, Первомайский следственный группасын чакырып, ошо өткөрүп бердик азыр. Ошол эле замат кожоюнга кабарланып, ордуна жергиликтүү ыкчам топ кызматкерлери менен унаасынын ээси жетип келет. Кечки саат 8 чамасында келип койгон Кыркянский көчөсүнө машинени. Коюп эртең менен эрте туруп машинени от алдырып жылытып коеюн деп чыкканда машина жок. Камера боюнча угон экени сразу милицияга 102-ге чалып, 102-ге чалып эметтик. Ана камерадан көрсөк 2-ден 38 мүнөт өткөндө айдап кеттиптир машинени. Камера боюнча 28 сразу 102 опергруппа келди, бүт баары следовательдер келишти. Анан результаты мына табышты. Первомайский патрульный службанын балдары чалып сразу кармадык деп чалып эметти. Мына результат ушул. Машина өзү таза экен, бар эле, шүгүр. Астынан бой жагын сүзтүр, бул эмесин бамперин сүзтүр деме үйдүмө тайгыланса керек. Ыкчам топ ордунан тийиштүү текшерүүлөрүн башташат. Бардык шектүүделген буюмдарды жана унаанын рулунан тарта эшигине чейин кол белгилерин аныктоо иштерин башташат. Ошондой эле унаанын ичиндеги жоголгон оокаттарды текшерип, кожоюндун айтымында баары ордунда болуп чыгат. Бар бол чалты, байме, барды жок болчанын бар. Байка артка жыйнаштыңыз, мен сізге да көрсөтөм ошто. Баланы текшерип койгон, может биздеки лекарство слышать. Очкини, ана мону кармашын. Очки. Ошону. Алып кеткем. Ана боо дарын кармашын. Текшерүү учурунда болгону жолдо жүрүп, жол кырсыгына кабылганы көрүнүп турду. Анткени унаанын маңдайындагы жарык бергичтери жана бампери сынгандыгы көрүнүп турду. Айтсак, мынтип унааны алып кетип, кайра эч нерсесин тийбей, талаага таштап кеткен учурлар көп кездешет дешет тартип сакчылар. Бул жолкусунда да мынтип унаа табылганы менен аны уурдап кылмышка барган шектүү жок болуп чыкты. Андыктан бир катар буга окшош кылмыштарга шектүү бүгүнкү күнгө чейин изделүүдө. Бул унааны болсо өзүнүн эмес дөңгөлөктөрүн урдайын дешкен. Ак Ордо конушунда болгон окуя түнкү саат 2 чамасында катталган. Белгисиздер короодо турган унаанын дөңгөлөктөрүнө кызыгышып, аларды чечип кетүүгө ниеттенишет. Ал үчүн атайын өздөрү чогулуп келген домкрат менен шыптарын тирип, дөңгөлөктөрүн буроолордон бошотушат. Бирок жергиликтүү тургундардын бири шектүүлөрдү байкап, 102 кызматына чалып кабарлап коет. Ордуна ошол эле замат кайгыл милициясынын экипажы чыгып, 6-7 мүнөттүн ичинде жетип келишет. Албетте шектүүлөр короо жанданып жатканын байкап, качып кутулушат. Ордуна домкрат сыяктуу буюмдарын калтырып, жарым-жартылай чечилген дөңгөлөктөрдү тыштап, жөө кетип калышат. Кайгылчылар экиге бөлүнүп, тегеректин баарын тинтеп чыгышат. Бирок мындай аракеттерге карабастан шектүүлөр бул түнү издерин суутуп кеткен. Андыктан ордуна ыкчам топтун кызматкерлерин чакырышып, унаанын ээсине кабарлашат. Ордундагы процедуралар аяктаган соң, баары тең арыз жазууга жакынкы милиция бөлүмүнө жөнөшөт. Тилекке каршы тартип сакчылардын арасында да тартип бузгандар чыгат. Ага мисал катары алыс кетпей эле жакында эле Борбор калабыздын түнкү клубтарынын биринде болгон окуяны келтирсек болот. Тартип сакчылары эс алуу жайында отурушуп тараганга келгенде көчөдө турган чоочун эле баланы эч кандай себеби жок сабап коюшкан. Албетте ага жардам берүүдөн мурда туш тарапка тарап из жашырышат. Алардын бул аракеттери текке кетип, коомчулукта катталган окуя катуу талкууга айланып, учурда 2 шектүү кармалып убактылуу камакта. Окуя туурасында кененирээк маалымат биздин кийинки сюжетте.
29 январь күнү Бишкек шаарынын Манас проспекти жана Токтогул көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Оливье түнкү клубунун алдында мушташ фактысы катталган. Эс алуучу жайдан чыгып келе жаткан 2 кишинин бири алдынан чыккан баланы себеби жок чыканагы менен уруп жиберген. Жаш жигит кайра жооп кайтарганында ары жактан дагы бир нече балдар чуркап келип баланы ур тепкиге алышкан. Жаңжал башталгандан көп өтпөй эс алуучу жайдын алдында 10 чакты киши чогулуп калган. Бирок эмнегедир алар мушташты токтотуунун ордуна жөн гана күбө болуп карап турушкан. 3 гости кыздар отурушкан. Анан ошолор мас болуп деген мен милицияда иштейм деп ал кыздарга ошентип айтып атканын уккам да. Алар менен бир сыйра урушуп талашып анан чыгып кетишкен. Андан кийин тиги бала отурган, тиги 3 кыз мененчи. Анан эжешке до свидания биз кеттик деп кетишкен. Андан кийин эле көп узабай эле кайра келип калышты. Туалетке барып, оозун мурдун тазалап, мынтип жаап алыпчы. Эмне болду десек, ушинтип балдарды сабап кетишти. Десек, деп ошол жанагы эле балдар сабашыптыр. Мушташты баштаган 2 бала алгач Ички иштер башкармалыгынын Аламүдүн районунун кызматкерлери деген маалымат тараган. Бирок андан көп өтпөй шектүүлөр Свердлов районунун тартип сакчылары экени аныкталган. Кылмышка шектүүлөр 1 жумадан кийин гана камакка алынган. Мындай кеч чара колдонгондорун тартип сакчылар күбө жетишпегендигинен улам болду деп түшүндүрүшкөн. Окуя болгондон кийин жаш бала 8 күндөн соң ооруканадан чыккан. Бирок абалы оор болуп, 1 күндөн кийин кайрадан ооруканага кайрылууга муктаж болду. Жабырлануучунун жаак сөөгү сынып, баш сөөгү катуу жаракат алганы айтылууда. Приезжают на разных машинах совсем неизвестные люди. Вот с вчерашнего дня руководство города Бишкек около моего дома поставили охрану, патрульную машину. 21 жашар баланын атасы окуянын болгон жерине келгенде эч ким тез жардам чакырбаганынан нааразы болуп, өзү ооруканага жеткирген. 8 январь күнү Свердлов райондук соту бул ишти карап, кылмышка шектүү деп кармалгандарды 1 айга тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Жанагы бейбаштык менен иш болбойт. Муну милиция өзү карабайт, муну прокуратура тарабы карайт. Надзорный орган катары ошо милициялардын үстүнөн прокуратура ошол иш козгоп, ошолор териштирүү жүрүп, ошолор ишти андан ары алып барат. Анан дагы жана социалдык баракчаларда чыгып атат го, баягы жабырлануучунун бир тууган жакындары милиция кызматкерлери тарабынан мындай бир кысым көрсөтүлүп атат. Биз ошондо жанагындай эч кандай кысым көрсөтпөш үчүн биз бул материалды прокуратурага бердик. Жабырлануучунун жакындары аларга кылмышка тиешеси бар адамдар тарабынан телефон чалуулар келип, коркутуулар болгондугун билдиришкен. Мындай коркутуулардан улам таяк жеген баланын атасы телефонун өчүрүп, жашыруун гана маалымат берүүгө макул болгон. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.